Актер театра же кандай? Кино, актер театра. Театр, актер. Бирок ал жерде 2 жыл иштеп, анан 2 жыл иштеп койдуң беле. Мен 93 99 эмес. 93. Короз. Кыргызча 9 жыл болуп калды. Сизден 3 жаш кичүүмүн. Болгон эле деп капаланып калды. Урмат, сиз аябай жаш көрүнөсүз. Ооба, жаш көрүнөт. Сиз жаш көрүнөсүз. Жаш келинчик алсаңыз, сиз дагы жаш көрүнмөксүз. 99 2000 дедим, мен эми ал жактан. Биздин подкаст башталды окшойт да, же баштады элекпи? Эч ким чыкпай калганына караганда башталды. Арбаңыздар достор, бул Ойдо подкаст биздин каналыбызга кош келиңиздер. Бизге кош келген дагы 2 татыктуу, таасирдүү инсан бар. Таанышалы. Эң башкысы ата эне экен. Ооба. Жаш жубайлар Ырыспай жана Мерим жана Ырыспай. Мерим жаш режиссер, ал эми Ырыспай жаш актер. Меримдин тасмаларына тартылат күндө деп коебуз. Ойлоп кеттим да, Мерим жаш режиссер, Ырыспай карган актер деп айтып. Көрсө бир аз ооба. Жашы көп эле экен, 30тан өйдө экен. 31ге чыктык, 31ге чыгып кеттиңизби, Ойбой. Жакшы. Ата эне болгонуңуздарга канча убакыт болду? 1 ай 10 күн болду. 40 күн. 40 күн. Бешик боңуздар бек болсун. Бүгүн биз ошо ата энелик тууралуу кеп калалы деп чечтик. Сиздер болсо ата эне болуунун азыр жүгүн көтөрүп атасыздар, дамытып атасыздар дегенде негизи кандай болуп атат? Жалпы суроо. Сен айтчы. Кыздын көк чачы болду. Байкадыңызбы мында? Сен айтчы, атасы деген деле турбайбы? Апа болгон кандай экен? Мен жооп берейин, мындай болуп атат да. Ата болуш апага караганда алда канча жеңил экен, ата болуш. Апага караганда, анткени 75% убакытты бала көбүнчө апа менен болот экен. Ата келип кетүү үчүн эмне болуп калат ошондо, жумушка барып, көбүнчө болбой калат экен баланын жанында. Анан баланы көп болсо бир 2 саат деле көтөрдүмбү, анан күнүнө бир 2 сааттан көтөрөт. Анан калганы бала менде. Калганы сизде жоопкерчилик, эмне үчүн 2 саат эле? Же чектеп коесуз, мен 2 саат убакыт. Жок, 2 сааттан кийин бала эмгиси келет экен да. Анан берип коесуз, ошо менче жок болуп кетесиз. Анан кийин берем дагы. Кайра көп болсо 15 мүнөт көтөрөм, бала уктап калат. Көбүнчө бул жак жумушта болот да, анан үйдө жалгыз калган ушул өзүмө кечинде келет, 2 саат көтөрөт, анан кийин чарчады деп аяйм да, жумушта жүрсө эс алсын. Атын ким койдуңар? Ким коюп берди? Атын Бекбото койдук. Кызык экен. Менин атам койду. Бекбото менин 7-чи атам. Ошондо 7-чи атамдын урматына койдук да. 7-чи атамдын урматына. Жакшы. 7 атанын бардыгын билесизби? 18 атамды билем. 18 атам. Текшерип көрбөйлү ушул жерде айтылган сөздү. Атылган ок деппи? Мирлан, Жума, Козубек, Мамырбай, Тасыркай, Тагылык, Бекбото, Бокбасар деген аттар бар болчу илгери. Эшим, Тукур, Сүтөй, Сүтүкө, Тагай, Манап, Дөөлөс, канча болду? 15 болду. Ортодон 2-чөнү. Унутуп калдыңыз. Тамак менен кошуп жеп койдуңуз. Jutуп алдым. Чай менен кошуп. Азаматсыз. Сүтөй менен Сүтүкөнүн ортосунда. Тууган болчу, экөө тууган болчу негизи. Экөөнү чогуу айтып койдум. Сүтөй менен Сүтүкө аталаш болуп калат. Сүтөй менин атам, Сүтүкө башкалар. Кошуналарды да кошуп кеткен жоксузбу? Баштырып кетиппиз. Жана негизи китепте мага чоң атам көп айтып берип калчу да. Алдына отургузуп алып, мен мына жаттап ал, 7 атаң ушулар, 7 ата эмес, мен сага 18 атаңды айтып берейин, баарын жатта деп кээде кошуп кете беришкен да. А мен болсо аларды, мен баары менин атам окшойт деп алып эле жаттап алчу экенмин да. Ал болсо мындай айтышкен, мындан Сүтөй менен Сүтүкө тараган, анан Сүтөйдөн бул тараган деп айтса, мен Сүтөй Сүтүкө экөө тең менин атам деп ойлоп турдум да. Көрсө менин атам Сүтөй эле экен. Аны кийинчерээк билдим. Сиз 7 атаңызды билесизби? Жок, 18 атаңызды чыдап. Мен чоңуруну билем. Сару деген. Сару. Мен Сарбагыш.
Сизчи? Мен сару. Сару. 3-кө 1 экенбиз. 3 сару, 1 сарбагычпы? Ооба. Ошондо сизди чоң атаңыз тарбиялап өстүргөнбү? Жок. Мен бир гана эс алуу 3 ай эс алат го мектептен. Ошондо эле калтырып койчу чоң аталарыма. Айылгабы? Айылга, ат башыга. Ат башыга. Ат башыга барып, 3 айда буулугуп кайра келгим келчү. Тескерисинче ал жактан булууппу? Аябай башкача болуп кетчүм. Негизи балконскиймин, мындайча айтканда. Шаарда өсүп, шаарда чоңойгом, анан биринчи 1 ай жакшы өтчү, андан кийин сагына баштачым да, кайра эле ата-энемди, Бишкекти дегендей. Жакшы. Анан эмне болду, урмат мырза? Баары жакшы элеби? Жетатада калып кетти. Эмне болууда? Эмне өзгөчөлүктөр бар экен сизге? Мындай уйкудан калгандан тышкары кандай сезимдер болуп атат сизде? Негизи эле мурун деле кичинекей болгондон башка карабачумун да. Анан бир 10 мүнөт көтөрүп эле берип койчумун да. Өзүм төрөгөндөн кийин өзгөчө больницада жатканда 3 күн мен ушундай шок болдум да. Биринчи күнү эптеп өтүп кетти, экинчи күнү баланы монтип аябай ыйлады да. Анан эмне кыларын билбейм, мынтип аябай ыйлады да. Түнү менен карап чыктым. Эртең менен мен кесарево менен төрөдүм да. Анан эртең менен врачтар келгенде түнү мен уктаган жокмун бала мененчи. Эртең врачтар келгенде чачым саксайган, көзүм шишиген, өзүмдүн денем ооруп атканын карабастан баланы монча силкилдеп атам да. Анан врачтар келип аябай боору ооруп кетти да. Анан ошондо врачтар келип айтты да, болду, уже мурданкы жашооңду унут, сен мурданкыдай каалаган жагыңа кете албайсың, түнкү уйкуңду унут, уже андай жашоо жок деди да. Анан дедим, ага чейин мындай эптеп эле бирөө алып кетсе экен бул баланы, кимди эле ушундай сыяктуу сезимдер болду. Азыр бирөө алып кетет деген сыяктуу болуп элем деп көнгөн жокмун да. Анан 3 күндөн кийин үйгө чыккандан кийин анан көнө баштадым. Сөзсүз биринчи уйкудан калдым. Анан ар бир өзүнүн азыр балдарга деген өзүнүн немелерин бериш керек экен, дарыларын берип атабыз. Убактысы менен да, ар бир нерсенчи. Кичинекей бала көбүрөөк ыйлайт, аны уктатасың, ар бир 2 саат сайын ага деген сүтүн берип туруп, ошол нерселер аябай эме экен да. Бирок азыр уже көнүп калдым да. Башында жаным алып жатып болчумун. Азыр эринбей өзүм барып манежине салып, ушундай эмелер болот. Энелик мээрим, энелик сезим ойгонуптур сизде? Мен таң калчумун. Мурун кош бойлуу болуп жүргөн кезде ойлочумун да, бул мен кантем депчи. Муну багаламбы, мен муну тажап кетпейми деп. Азыр көп ата-энелер бар да, балдарды багып атканда уже чарчап кетип, көбү чыдап кетип калган болот экен, депрессияга түшүп калышат экен да. Анан мен буга чейин бул мындай болот деп ойлогон эмесмин да. Азыр аябай эметем. Өзүм ыйлап атса, деп жиним келип кетиши мүмкүн, бирок атасы ыйлап атса, акырын деп койсо, уже мен жүрөгүм ооруп кетет да. Эч кимге тыштай албайм да. Ыйлап ушинтсечи. Кандай сонун, мен деле таң кала берем. Мисалы, мага мындай аябай сонун, абабакай, бети тазаланган, жуулган, сону жыттанган балдар аябай жагат да. Анан жакчу да. Анан азыр чоң чучуп койсо деле, мындай агып турса деле, же мындай ойноп аткан кара тору, сары тору балдарды көрсөм деле мындай жакшы көрөм да. Эзилчү болдум. Демек, мен дагы ойлоп калдым. Демек, мен энелик инстинкт ойгонуп, демек балалуу болгусу келип атыптыр деп. Негизи ата-эне болгонго даярдандыңыздарбы? Үй бүлөнү пландоо канчалык жүрүп жатты, же болбосо Кудай берди, баардыгы ушундай болуп калдыбы, же кандай? Мен эң эле башында ойлогом, материалдык жактан даяр болуш керек деп. Ал жакты акырындап камдап койдук, баары жакшы. Бирок негизи ошо психологиялык жактан да даяр болуш керек экен. Көп башка өлкөлөрдө бар экен да. Ата-эне мисалы кантип ата болуш керек, кантип эне болуш керек деген сабактары да өтөт экен, балким мастер-класстарда. Бизде андай же мен издебеймби, же жокпу? Жок, бизде мен көргөн эмесмин, же барбы? Жаңыдан кыймылдар болуп баштады, ата-энелик даярдануу деген сыяктуу. Ошо ата болуш үчүн үйрөнүш керек экен да, аны кадимкидей эле мисалы. Шайтан арабаны тебесиң го велосипедте. Ошону тепкендей эле ата болгонду да үйрөнүш керек экен, апа болгонду үйрөнүш керек экен дегендей. Ата болуш эми. Сиздер кантип даярдандыңыздар мисалы?
негизи даярданган деле жокпуз аябай деле. Бирок мындай көбүнчө мен ойлонуп аттым, бул жакты билбейм кантип ойлонду, бирок күндө ойлончумун да, кантип багам ушуну, ыйлап калса кантем, ооруп калса кантем деп жүрчүмүн. Атасынан мен болгону ушул бизди көп айтчумун да, бул жаккачы биз балалуу болгондон кийин бизди кыйнаба деп, ушул баягы эле акча жагынан кыйнаба, каалаганыбызда эме алып бер, өзгөчө төрөгөндөн депрессия болот, ошол моментте бизди жакшы кара деп, ошол жактарын ойлодук да. Именно кантип тарбиялайбыз, аларды төрөгүчөк деп чындап ойлонгон жокпуз да. Материалдык жактан сиз ошентип ойлоп, сиз ошентип айтып аттыңызбы же кандай? Ооба, мынтип азыр негизинде эле көп тааныштарымды билем, баланы деген негизи пландабай эле, Кудай эметкени менен боло берет деп коет го. Ошо рызкысы менен деп кое берет, бирок ал рызкыны деген Кудай өзү эле бербейт, аны деген сөзсүз түрдө эркеги, үйдүн эркеги даярдаш керек, ошону аракет кылыш керек. Ошол нерсени айтчумун да, көп эме кылба. Биз деп мага бул тамашалап айтып калат, негизинде 10 бала төрөп бересиң депчи. Андан айтып калам, эгерде бизге мүмкүнчүлүк болуп атса, андан ошол эле жакта мага шарт болсо ошол нерсени бакканга, анда сен ошол шартты мага түзүп берсең, эмнеге болбосун деп. Эң сонун мынакей шарт деп атпайбы? Мен бир нерсеге таң калам да, кыргыздын жигиттери бар го, мисалы көтөнгө тепсең кокот тыйыны жок, анан кийин же болбосо артымда наследник калтырышым керек депчи. Сен кайсыл наследствоң калтырасың? Кайсыл мындай сыймыктана турган нерсеңди калтырасың депчи. Мисалы кыз төрөлсө айтат го, мага эркек төрөп бер, мен артымда деген уучумду улай турган эркек болуш керек депчи. Мураскор болуш керек. Кайсы мурасыңды калтырасың? Мисалы, кайсы мурасыңды калтырасың? Чындыгында эле мен ойлойм, азыркы учурда бул өтө маанилүү болуш керек шарт, финансылык шарт. Албетте, бирок сиздер экөөңүздөр чогуу кыймыл аракет жасап үй бүлөлүк бюджет түзүлөбү же ырыспай баарын даптайыр кылып коюп, анан кийин турмуш баштадыңарбы? Негизинде бюджет кандай бөлүштүрүлөт? Бул башынан эле өзүнүн жумушу бар, буга турмушка чыгарды эле өзүнүн турактуу жумушу бар болчу. Анткени любой эле кыз турмушка чыгарды ойлонот го, бул кандай адам, мен кийини багалабы деген ойдочу. Анан буга чейин деле даяр болчу. Анан азыр деле билбейм, мындай аябай деле. Өзүң айтчычы деп албай калдым. Айтыңызчы эми. Жок, мен 3 жумушум бар, Кудайга шүгүр. 3 жумуштан жакшы эле киреше табам. Ал жактан эч камсынабаңыздар, достор. 3 жумуштан анан келинчегиңизге, анан балаңызга убакыт жетеби? Ооба, анткени 3 жумуш бир күнгө такалып калбайт да. Мындай бир жуманын ичинде бул жумушка кылып, баарын бөлүштүрүп. Мисалы Баластанда күндө жүрө бербейм. Баластанда көп болсо 2 жолу барам жумасына. Ошондой эле башка жумуштарда да. Ошентип баарын график боюнча эле. Баластан озвучка анан мынакей жакында эле Турар басмасынын жүзү болдум, реклама жүзү, жарнама жүзү. Ошондой. Дагы бир компаниянын жүзү болчусуз. Ага чейин башка компаниянын жүзү болчумун, анан ага чейин дагы башка компаниянын жүзү. Жүзүңүз аябай жагымдуу болгон үчүн жүз бол деп көпкө чакырышат окшойт, жакшы. Негизи эле билбейм, урмат, сиз мындай 2 кызды тарбиялап койгон мырза катары. Тарбиялап аткан, чоңойтуп аткан, мырза катары силерде ушундай болду беле, мындай финансылык шартты даярдап деген сыяктуу? Ооба, албетте. Баары болгондон кийин анан үйлөнөсүң да. Анан жөн эле үйлөн десе эле үйлөнө бербей, баардыгын жет өлчөп бир кесип деген. Бар го, бирок ар кандай эми 5 кол тең эмес, бирок сөзсүз түрдө даярданыш керек экен көзүм жетти. Мен мисалы үчүн буга чейин деле айткам, ата эне болууга сөзсүз бир 2 ките окуп коюп, анан кийин бир аз даяр болуп, бирок мен күткөндөн дагы көбүрөөк энергия, көбүрөөк күч, көбүрөөк акча керектелет экен бала өстүрүүдө. Анан мисалы үчүн жумуш эле эмес, ошол эле маалда кичинекей менен чогуу 2 саат аз дегенде убакыт өткөрүш керек экен. Мисалы үчүн мен деле кыздарымды мынтип көтөрүп пандемия учурунда айларлап өстүрүп, эми өстүрүшкөнгө жардам бергем дагы. Менин салымым азыраак, албетте. Жубайымдыкы көбүрөөк. Ошо жубайым эң жакшы эне болооруна көзүм жеткенде үйлөнгөм да. Жакшы.
кесарево деп калбадыбы? Негизи ошондон кийин аял киши оор көтөрбөш керек, кайра өзүнүн калыбына келиш керек. Ал маалда эркектин аябай колдоосу керек да, баланы кармап туруш керек. Анан ал учурда сиз колдоп мындай көмөктөшүп турдуңузбу? ооба негизинен ушунусун мен айтсам, анткени көп ким суроо берди, муну мындай тааныштар деле айта беришет да, сенин ким жардам берип атат деп. Анан көбүнчө эле төрөгөндөн кийин көп эле ата энесине кетет экен, кыз тараптын ата энесинечи, а меники таласта болгондуктан жол жүрүүн кыйын деп эметтим да. Анан бул жактан башында ушуну аябай ойлондук да, мен төрөсөм ким багат, аны кантем мен өзүм биякта кыйналып атсам деп аябай ойлондук. Бирок шүгүр бизде бул жактан менин кайнсиңдим бар, карындашы бар. Биринчи эле күнү келгенде мен аябай уйкум келип, уктабай кыйналып келдим да. Биринчи күнү мен кыжаат болуп аткам ошого чейин, анткени ал кыз өзү турмушка чыга элек, бирок баланы ушунчалык сонун карайт экен да. Биринчи эле күнү мен бала аябай илип атты, бирок мен чарчап калып уктап калыптырмын да. Уктап калсам көтөрүп жүргөндө эле мен келсе ойготот деп ойлогом, бир малдан ойгонсом бала жанымда жатат да. Ал уктатып жанымда жаткызып коюптур. 1 сааттан ашык болуп калыптыр уктап атканыбызгачы. Анан ошодон кийин дедим да, анткени апамды чакырабыз деп ойлогом да, бирок чакырган жокпуз. Ошол кайнсиңдим эле мага кыйын болуп аткан учурларда эки жактан алып, кайдымкидей жардам берип атышты башында. Анткени бул күнүнө мисалы 2 сааттан болгондо деле жумушка кеткен учурда келет, 2 сааттан мынтип убакыт болот, бирок бул эс алып калган учурда 1 күн кечиккери ушуга берип коем да. Өзүм уктап алайын деп, кээде кечки убакта чарчап калам, күндүз кечке эметем да, кечинде берем дагы. 1 күн кечке деген калп калып окшойт Жок, эми 1 күн кечке болгондо убактысы менен, бирок көбүнчө убакта берем дагы, өзүм уктап кала берем да, эс алып алайын депчи. Анан көтөрүп жардамдашат. Сонун. Керемет. Эми үй бүлөнү пландоодо дагы кайсы нерселерге көп көңүл бурдуңар эле? үй бүлөнү пландоодо, Финансыдан тышкары. Үй бүлөнү камдоодо деген кандай? Экөөбүз үйлөнөрдө же бала менен баланы Пландар алдында бири-бириңиздерге кандай факторлорго көбүрөөк көңүл бурдуңар эле? Акчадан тышкары, финансыдан тышкары мүмкүн. Мен бияка турмушка чыгаарда, турмушка. бул жака. Мен бул жак болуп калдым. Бул жак. Мен мунун эмесине көңүл бургам, аябай так адам да, айтканын аткарат, колунан келбесе аткарбайт да. Азыр бир окуя айтып берсем, көп сүйлөгөндөй болуп калам. Колунан келбесе аткарбайт. Колунан келбесе ачык эле айтат да. Азыр көп адамдар бар, мисалы, муну алып берчи десең, алып берем деп мактанып коет, бирок аны биз аялдар күтүп алабыз го, ошол нерсени кыз киши күтүп алабыз. Алып келет дейбиз, алып келбей койсо көңүл калып калат. Анан бул адамдын колунан келбесе жок деп айтат да. Ошол эле убакта айтат, деп уже эметпей күтпөйсүң дагы, эчтеке болбойсуң, уже көнүп каласың да. Ошол бир жаккан. Анан кийинкиси ошол эле баягы эмеси, мындай жашоодо өзү мындай кандай десем, мындай немет сыяктуу адам да. Кечикпегени бар, тактыгы, ушундай нерселер менен эметкем да, депчи. Анткени турмушка чыгаарда деле сөзсүз ойлонгом, эми бул адам мени багалабы депчи. Анткени мамилеси менен, бирок баары бир бул адам мени камсыздай албаса, майда чүйдөлөрдөн уруш чыгып, азыр көп ажырашуу болуп атпайбы, ошол нерсени да көп ойлонгом. Ушулар менен негизи эметкен. Анан таланттуу, биринчиден, эң башкысы таланттуулугу менен. Татынакай дейсиң. Бир окуя айтып берем дедиңиз эле. Узак болуп кетет. Кыскараак айтып беребиз. Ошол айтып атпаймынбы, эмеси колунан келбесе алып бербейт депчи. Ал эмеден байкап калгам. Бизде ошо съемочный группада отурабыз баардыгыбыз. Анан биздеги Динара Багышбаева, анан Гүлмира Турсунбаева деген актрисалар менен чогуу кино тартып аттык элек. Анан ошол моментте Динара Багышбаевага жолдошу Дайсан алып берген экен да. Анан биз аябай кызыгып, чачтарыбызды жасап берип, баарыбызды эметти да. Анан менин чачтарымды ороп берип, ушинтип кызыгып калдык да, прям аябай сонун тармал түшөт экен деп. Анан келгенде, бул жак келгенде айтып калышты да. Ушундай Дайсан алып бер, эме деп калды эле. Ошол моментте ачык эле айтты да. Мен азыр шартым жок.
мен алып бере албайм деп койду да. Мен эсимде жок экен андай нерсе. Ошондой болду. Ооба, анан биз өзүбүзчө отуруп калганда, эжекелер болуп өзүбүзчө отуруп калган, анан ошондо сүйлөшүп калдык да. Анан ошол алар да айтып калышты да, көрдүңбү депчи. Куру кол сөз эмес, колунан келбейби, келбейт деп айтты. Бул нерсе жакшы сапат депчи. Негизи колунан келчү ал. Жок, колунан келчү, бирок экөөбүз үйрөнөбүз деп жүргөнбүз да. Анан кийин мындай лишний расход деп эме кылбайт атканда, эми азырынча ансыз деле жашооң өтөт дегендей кылган да. Сиз Түз чач болсо деле жашай берет деген. ооба, буюрса үйлөнсөк улуубуздуку дагы тармал эле болот, Дайсоны жок эле дедиңиз да, мындан кийин. Жо Дайсон алып берем буюрса. Жок, ал Дайсонду деле аябай Дайсонду качан алып бересиз? Алып бериңиз. Качан алып берем? Махырды айтат го. Канча убакытта махырды бере аласыңар деп. Анан Махыр суроосу болуп калды байра деп коем. А сиздечи, сизде кандай сапаттарды карадыңыз эле алып? Мен негизи ушул суроону бергенде эле дайыма айта берчү элем. Тың деп элечи. Аябай тың негизи. Тың болсо ошо үй бүлөнү да жакшы карайт, үйдү да жакшы карайт, үйдүн мындайча айтканда коломтосу болот деп коет го. Ошондуктан тыңдыгына карайм, бирок эң башында эле эркектердин баары эле эмнеге көңүл бурат? Кебетесине бурат да, башында элечи, келбетине. Ошондойбу, Баары бирчи. Сиздин оюңузча кандай? Балким. Ооба. Балмен. Ооба. Туура. Ошо башында келбетине көңүл буруп, андан кийин жакыныраак таанышып, ички дүйнөсүнө көңүл бурулат да. Эгер сырткы келбети жаккандан кийин. Жакпаса ички дүйнөсүн карабайсың го дейм. Билбейм, болот кээде, мисалы менде ошондой болот. Мен мырзалардын өзгөчө сырткы келбетин эмес, алардын мындай башкача бир мамилесин карайт экем, мамиле издейт экем. Мындай атама окшош бир мамилени издейм. Анан ошол мамилени тапсам, мен үчүн сырткы келбет деле өтө маанилүү эмес да, мисалы, мен үчүн. Башында мамилени издейт экен, Жана жогоруда айткандарбы, тигинин күйөөсү тиги бир нерсе сатып бериптир, анан кийин мындай болуптур деген сыяктуу салыштыруулар кийин кайталанышы мүмкүнбү, кайталанбайбы? Жок, эмеде негизи эле жолдошум өзү жаман көрөт да, бирөөгө салыштырганда, жана элдин баласы мындай, сен мындай экен жаман көрөт. Башында эле айткан, бирок ушуга чейин мен чындап мунун күйөөсү мынтет экен деп эметкен эмесмин да, салыштырган эмесмин, туурабы? Салыштырган эмесмин. Дайыма айтам да. Ооба, дайыма айтам да, баарынан менин күйөөм жакшы. Анан эгерде мисалы укмуш тоонду оңторуп бере албаса, демек мен аны билип дейдим, менин тандоом болду, артка жол жок деп айтам да. Сонун экен. Деген. Салыштырдым эле бирөөгө. Жок. Сен салыштырасың? Жок. Кээде. Салыштырам. Кээде. Негизи бияка суроо бериш керек экен. Салыштырабы бул жак деп? Билбейм, салыштырбайт деле. Мындай аябай мыякта жүрөктө эсте калганы жок да. Жана биз аң сезимди ата энелик тууралуу кеп кылып атабыз. Сиздер өзүңүздөрдү жакшыраак ата эне болууга өзүңүздөрдү багыттап кандайдыр бир аракеттерди жасайсыздарбы? Балким бир кандайдыр бир адабияттарды окуйсуздарбы, же болбосо балким бир подкасттарды угасыздарбы? Ооба, ушул суроо жакшы берилди. Бир ай өттү, бир айдан кийин акырындан карай баштадым да. Негизи ага чейин мындай психологиялык жактан ойлончумун, мен өзүмдүн балама эң мыкты ата болом депчи. Мындай кандайча айтат. Ошондой сезим бар болчу. Сезим катарычы. Андан кийин ойлондум, кой, дагы эме кылыш керек экен, китеп окуш керек экен депчи. Андай китептерди окучу эмесмин буга чейин, такыр эле. Көбүнчө жана бизнес китеп? Кантип бай болуш керек экен? Мотивация. Ошолорду эле окуй берчүмүн. Анан азыр болсо окуш керек экен деген ойго келдим. Кече дагы YouTube'тун көрүп аткам, YouTube'тан. Ата жөнүндө сүйлөгөндөрдү, подкасттарды көрүп чыктым. Атаган кандай болуш керек, ата кайсыл милдеттерди аткарыш керек, өзүнүн мойнуна кайсыл нерселер, кайсыл жоопкерчиликти алыш керек дегендерди карап чыктым. Анан кандай болуш керек экен? Анан Кайсынысы жакты сизге? Баары жакты. Ата үлгү болуш керек, ата бир гана ошол финансовый жактан эле карабай, үйдө көбүрөөк болуп, балага мындайча айтканда, бала көрүп туруш керек экен да, ата ушундай болуш керек турбайбы депчи, атасын көрүп, атасы аркылуу, мисалы атасы апасына кандай мамиле жасайт, эмнелерди алып келип берет дегендей, кантип сүйлөшөт, ошону көрүп, деп
баласы да ойлонот экен да кичинекей кезинен бери. Ымыркай болсо дагы. Жакшы. Эне болууда кандай сиз мындай даярдык көрөсүз? Мисалы эне болуу же бизде энелик инстинкт өзү эле ойгонуп кетет бекен, же аны баланы көргөндөн же кандай тарбиялаш керек? Жаныңызда тим боле мындай улуу муун жок болсо, сизди карашып 40 күндөн чыгарган эч ким жок болсо, өзүңүз кантип тынып атасыз? Чындап эле ар бир күн, бала менен өткөн ар бир күн бул тарбия экен да. Күндө ар кандай нерсеси чыгат. Анан көбү башында жалаң эле интернеттен карап аттым да, кандай болот? Кичине эле тура эмес бир нерсе чыгып калса эле эмнеге антип атат деп кыжаат болуп, ыйласа эле тери куюлуп кетет да. Ыйласа элечи. Аябай эмне болуп атат деп мынтип эметип калчумун да. Анан биринчи эле ошол эметкеним бул эме болдум да, аябай ответственность алдым да. Анткени мындай уйкум түндө дагы 24 саат баланы карайт экенсиң, түндө дагы ар бир 2 саат сайын ыйлап калат, көтөрүп жүрөм. Башында уйкум келип, жиним келип ушинте берет эле. Азыр антпейм да, азыр бала ыйласа кайдимкидей уйкум ачылып, шашпай көтөрүп, комнатаны айланып жүрө берем да. Түндө бул жак жардам бербейби? Ага, угулбайт негедирчи баланын ыйлаганда. Кандай угулбайт? Аталарга эле угулбай калапчы. Чарчап калат окшойм ошончолукчу, бирок кээде эле угулат. Мисалы эртерээк жатсам, жана мелатонинди алып, керектүү мелатонинди алып, анан кийин уйкум канганда гана мынтип көзүм ачып деп калбасам, ыйлап атасың деп көзүң жумпан кайра жатып аласың. мындай ойгоном дагы баланын ыйлап атканын көрөм, анан кийин апасын издейм мынтип. Баланын апасын, Караса апасы баласы менен болот, анан уктап калат. Болбосо эми көтөрөм да, эгер көрүп калсам, эгер ойгонуп калып көрүп калсам көтөрөм. Жок, мен өзүм айтам да. Келип көбүнчө эмесине карайм, жумуш сурай берем, эртең канча жумушка барасың деп сурай берем да. Эртең кайка барасың деп сурай берем, анан бул айтат. Анан ошого жараша план кылып коем да. Эгерде бул жумушка кечирээк барса, эгерде барбайм десе, анда түндө өзүм туруп карачы деп коем да. Эгерде жөнөттө мен эрте жумушка кете турган болсо, анда өзүм эле буга угузбай ыйлап атса, эметип соратып койгонго аракет кылам да. Болушунча ылайыкташат экенсиз. А сизчи канчалык ылайыкташасыз? Көп учурда апасы уктап алсын деп баланы көтөргөнгө аракет кылам. Мисалы 1 сааттан көбүрөөк көтөрсөм экен, бала азыр ыйлап апасын ойготуп ийбесе экен деп карап турам. Кээ бир учурларда апасы аябай таттуу эмне уктап аткан коркуп болот. мынтип карап атасыз? Чын эле Коркпой эле, мындай эле карап атам. Апасы көбүрөөк уктап алса экен деп эме кылам. Анан кийин бала ыйлап калса, апасы дароо көзүн ачат. Канчалык катуу уктап атса баары бирчи. Анан кийин ойгонду деп кайра берип коем. Сонун апасы, атасы деген сөз кандай жагымдуу бир кадыр баркты бергенде, апасы, атасы деген. Экөөбүз жаңы эле бул чайник ата эне деп койсок болот болуш керек. Чайник деп коет го. Жаңы ата эне болуп атабыз да, эч нерсени билбейбиз. Адис эмеспиз. Адис ата энелерден ошол. Бизди адис эмес ата энелер да көрөт. Жаңы ата эне болгусу келгендер, мынакей биздин подкасттын алып баруучусу биринин 2 кызы бар болсо, бири турмушка чыккысы келет деген сыяктуу. Бул жерде баарыбыз эле бул нерсе менен соңунда кандай десем, дос болобуз. Андыктан адис эмес элек биз чайник ата энелер деген дагы тура эмес да. Ооба, биз эми ар бир этаптагы ар кайсы муундагы ата энелерди чакырып жатпайбызбы? Сиздер жаш ата эне болуп келип отурасыздар. Тажрыйбалуу ата энелер бар, ар түрдүү ата энелер бар. Анан эң башкысы алар азыркы учурда кандай маселелер менен кез келип атышат, аларды канчалык деңгээлде жакшы чечип атышат же туура чечип атышат же балким өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп жатышат. Башкы максат албетте ошол аң сезимдүү, анан кийин эң башкысы биз бактылуу балдарды өстүрүүгө салымыбызды, аябай эле кеп кеңешибизди бөлүшөлү деген максатта. Бактылуу ата энелер болот анан кийин, бактылуу бала болсо, бактылуу ата эне болот. Жыйынтыгында албетте ал бактылуу ата эне болот да кийин. Ошол. Анан кийин эң башкысы жанагы бала төрөлгөндөгү алгачкы жарым жыл бул деген эне курсакта болчу да. Анан кийин сөзсүз түрдө колго албагыла деген бизде түшүнүк бар да. Анан кийин көрсө колго ала бериш керек экен. Деген донашивание деген деп коет экен, ал
эме периодду. Ошон үчүн мисалы үчүн колго алуу бул туура аябай жакшы. Мисалы үчүн болушунча мээримди, болушунча дене аркылуу сезип, дене аркылуу сезсе, жыйынтыгында ал бала бул дүйнөгө мени күтүп атышыптыр, мен туура эле келиптирмин. Демек ишеними дагы адамдар менен болгон тил табышуусу дагы кийин жакшы болот деп айтышат да адистер. Ошондон көбүрөөк сүйүүнү эң башкысы бир жылда бир канча 70% беле, биринчи 3 жылда бир 80-90% эме түзүлөт экен нейрондор. Ошончолук канчалык көбүрөөк сүйүү, көбүрөөк мээрим берсеңиздер, демек ошончолук ийгиликтүү, анан эң башкысы бактылуу, мээримге бай инсанды тарбиялаган болосуздар. Бул жак термос атене болуп калган, чайник эмес. Жакшы. Дагы болгон аракетти жумшаш керек. Анан негизи төрөттөн кийин айтып коет го, аябай депрессия болот депчи. Мен дос кыздарым көпчүлүгү балалуу да, анан ошол депрессияны айта берет. Мен аябай кыйналгам, мен минткем, мындай жолдошумду дагы көргүм келбей калган учур болгон деген. Сизде ошондой учурлар болду беле же депрессия такыр кабылбай эле төрөп алып эле жыргап? Жок, үмүткөн деле жокмун. Аябай деле укмуш депрессия деп айтпайм, бирок баары бир болот экен да, баардыгы идеально болуп турса деле бир башкача боло берет экенсиң, өзгөчө ийилип атса. Анан эми мисалы мен 40 күндүк жакын эле чыкты. 40 күн ичинде чындап мен жумуш кылган жокмун, биз үйдө негизинде ата-энебиз менен жашайбыз да. Анан эч кандай эме кылган жокмун. Өзүмдүн төркүнүмдө жүргөндөй эле болдум, мындайча айткандачы. Барам да, чай ичем, тамак ичем да. Алар келип өздөрү ичип алчу деп алып келет. Мен болсо комнатаман чыккан жокмун да, только эле бала менен болдум ушу 40 күн ичиндечи. Анан именно бул мамилеси болгондо экөөбүз эми бул жумушта болот, анан кээде айтып калам да. Мындай жумуштан келгенден кийин бир аз сүйлөшүп олтуралы деп, анткени биз өзүбүз сүйлөшкөнү жакшы көрөбүз го. Анан булугуп калам да, мындай сүйлөгүм келип, айткыңыз келип арманыңызды. Ооба, бүгүн эмне болдук деп, ар бир баланын кылыгын айтып бергим келип, үйгө ким анткени 40 күндө баланы эч ким көрсөтпөйт деп коюшат экен. Анан үйгө да эч ким чакыра албайсың, кечке ушуну күтөм, келсе сүйлөшөбүз деп, бирок кайнсиңдим бар да, ошо экөөбүз сүйлөшөбүз. Анан сүйлөшүп, мындай өмөлөр болгондон кийин эле жеңилдеп каласың да, уктап каласың, ошентип күндөр тез-тез өтүп кете берет экен да. Анан аябай деметпейм, мен мурдаңкыдай болгум келет, каалаган убагымда көчөгө чыгып, каалаган убагымда каалаган жагыма баргым келет, бирок бала менен барганга азыр аракет кылып атам да, ушундай эмеге түшүп калбайын депчи. Бала менен жада калса жумушка дагы чыгып атасызбы? Ооба, негизи ошо мурун постоянно иштечүмүн да. Анан иштеп жүргөндөн кийин үйдө отуруу кыйын болуп калат экен да. 40 күн өзгөчө бир комнатанын ичинде отура берсең, айтыңызчы. Аябай булуп калат экенсиң да. Анан биринчи эле ушу жолдошум айтып калды, ушундай азыр айтып кетпеди, Турар деген басмакана бар экен. Ошол басмаканада лицосу катары чакыргандан анан режиссер керек деп калды. Анан сен иштеп көрбөйсүңбү деп сунуш кылып калды да. Анан чындап эле дедим, анткени буга чейин эле экөөбүз чогуу иштеп жүргөнбүз. Анан сразу эле ойлодук, баланы эмне кылабыз деп калдык да. Анан баланы жаным менен алып алам дедим. Бала кыйынчылыгы жок. Азыр кичинекей, көндүрө берели деп. Анан ушинтип азыр бала менен чыгып иштеп калдык. Бала менен чыгып иштегенге Турар басма үй сиздерге мүмкүнчүлүк берди. Ооба. Толук эркиндик. Бизге эркиндикти берди да, эркиндик берген үчүн биз биринчиден өзүбүздө кызыктык, ошо эркиндик берген үчүн да кызыгып, ичинде шарттарын угуп, өзүбүздө ошол ишке кызыгуу менен кирип, анан балабыз жаныбызга алып алабыз. Өзгөчө жакында эле баштадык да ал жумушту. Анан балам ыйлап калган мезгилде мен бул менен иштеп атканда балам ыйлап калса, ошол жактагы жетекчиси бар, ошол жеке көтөрүп турат да. Бизде андай аз болуш керек, мындай жумуш берүүчүлөр. Баласы менен мындай түшүнүп, кармай калып, же болбосо баласын дагы колуна көтөрө калуу деген. Кээ бир жерде атайын декретке жалгыз эле энеси эмес атасы да чыгат да. Жок. Ооба, бул эми мындай өнүккөн мамлекеттерде ушундай да, негизи. Ошон үчүн сиз жумуштарды бир аз кыскартканга аракет кыласыңарбы? Себеби болгондо да кесарево менен төрөлдү бала, дагы көбүрөөк демек сүйүү керек жубайыңызга деген сыяктуу ойлор келеби? Жумуштарды кыскарта турайын, жок болбосо азыр. Жок болбосо жок, азыр иш болуп атканда иштеп алалы деген ойдосузбу кандай?
негизи ойлоном ал нерсени мамиле кылыш керек, кээде гүл алып келип коем. Гүл алып келет экен. Сизчи, Урмат мырза? Такыр. Тилек каршы менде андай жок Барыбызда мазыле бар, ката бар, жетишпестик бар. Гүл алып келип койсоң, кадимкидей маанай көтөрүлүп, Сонда гүлдүн жытын жыттап, комната гүлдүн жытына толуп калыптыр деп. Негизи өзү розанын мындай кызгылт түсү бар да, ошол эң катуу мындай жакшы жыттанган роза да, ошону жакшы көрөт. Эң алгач ошону бергем, ошондон кийин кайрадан ошол гүлдү берсем, мен жакшы жактырганды алып келген турбайсыңбы деп жыттап калат көп. Таноолор ачылып. Биз ушундайбыз да. Бизге гүл алып келип койсо эле кыздар. Бактылуубуз. Дүйнө гүл ачылып, жыпар жыттанып. Тоону томкоргонго даярбыз. Тоону томкоруп, балабызды баягы бул жагынан чуркап иштеп мындай. Силерди сүйгөнгө мындай гүл эле жетишпей турат. Зарядталып каласың. Урмат эфирден тышкарыдан гүл. Мынакей. Айымдардын жүрөгүн багындыруунун бир сыры. Дагы. Гүл, дагыбы. Ошо айтып атпайбы, кээде сүйлөшкүм келет, сүйлөшө албай калат депчи. Кээде аябай чарчап кетем жумуштанчы. Мындай көп киши болгондо, көп кишини көрүп, үйгө келип жөн эле уктагым келет, жаткым келет. Ошол учурда эми талап кылат да баары бир көңүлдүчү. Мен менен сүйлөш, эмне сүйлөшпөй атасың десе, кадимкидей мындай ичиме бир башкача болуп кетем да. Ошол нерсе болуш керек, ата үчүн оор нерсечи. Калганы жеңил эле негизи. Сиз чарчап атасыз, бирок жубайыңыз сизди мындай сүйлөшпөйсүңбү деп ичиндеги сырын менен бөлүшкүсү келип турат, Ошондо же мен ошол көңүлдү бере албай, ошондо серим болуп кыйналып ортодо. Силер балалыгыңарда сиздердин тарбияңыздарга чоң ата, чоң эне, тайта тайнеңердин катышуусу канчалык болду эле, урду? Анан азыркы сиздердин балаңыздарга сиздер ата энеңиздерди катыштырасызбы? Негизи мен айтсам, мен тайтамды, тайнемди негизи эле ушул чоң ата, чоң апаларыбызды көрбөй калдык. Чоң атам бар болчу. Бирок биз кичинекей болуп калдык да, азыр элес бас эле билем. Анан мындай улуу ушу апаман ата энебизден башкары улуу тайта тайнелерибиздин эмесин жок эле да биздечи. Анан азыр шүгүр, азыр бул жакта деген тайнеси бар. Анан кадимкидей өзүм тайнемди жакшы көрөм да. Мынтип аябай кылыктарын көрүп, эмелери болуп калса, эметем да, мындай депчи, менде да тайне бар депчи. Розаны эстейбиз. Кызгылтым розаны эстейбиз. Ошондо чоң апасы, чоң атасынын мээримин көрбөй калган да, мындай айткандачы. Мен болсо чоң атамдын ат башы барып жыргап келчүсүз. Ооба. Ат баштан көп чоң атам массаж жасаган жакшы көрчүмүн. Алда чакырып калчу. Рыспай дегенде келесиң. Үстүнө чыгып массаж кылчыңыз беле? Ооба, кадимкидей. Мен анда кичинекей болчумун да. Кадимкидей урасың да, грушадай элечи, жанагы. Болгон күчүң менен. Урасың, бул аны да айтат да, катуураак чап депчи. Чоң алып киши болчу чоң атам, 130 килограмм болчу. Вау. Анан чоң атамдын ошо үнү, коңур бийик үнү бар болчу. Мындай эле микрофону жок эле ырдап койчу да, тойканаларданчы. Ошол чоң атам, тайатам, тайнем, полный эле көргөм негизи. Таятам акындык жагы бар. Ошо таланттар ошол тараптардан да келди деп айтсам болот. Чоң атамды тарткам, апамды тарткам, өз апамды. Ошо азыркы учурда апам Турцияда, Түркияда, бизден алыс да. Ошондуктан небересин сүрөттөрдөн гана, видеолордон гана көрүп атат. Өз атам болсо үйдө көрүп турат. Чогуу турасыздар. Атаңыз менен кандай мамиледесиз? Негизинде эле башында эле эме кылган. Негизи эле бул жакта болгон үчүнбү, мындай эмелери жок да, аябайчы. Сен мындай кылышың керек, келин деген мындай кылыш керек деген эмелери жок да. Башынан эле мага уруксат берген, жол жок жүрө бер, ой жүгүнбөй деле кой бизге депчи. Эң башкысы жүрөгүңөн сыйласаң болду деген да. Андан мындай аябай деле ушуга чейин уга элекмин да. Сен мынтишиң керек деген эмелеринчи. Мындай эле көрөбүз. Курсагын тойгузат, анан өзүмөн өзү кээде небересин көрүп, небересин карап эметет, анан мага мындай сыйбыз да. Бири-бирибизге эмебиз жок.
сүйлөп ушинтип сүйлөшүп олтуруп калабыз, мындай кайнаталыгын салбайт да, мынча айткандачы. Мисалы үчүн биз жандуу организмбиз да, биз деле эгер өсүмдүккө салыштыра турган болсок, чоң ата, чоң эне, тайата тайнелер болсо, демек тамырың ошончолук күчтүү, алар менен байланышка, алардын мээримин алган болсоң, демек дагы өзүңө ишеним көбүрөөк болот экен да. Ошон үчүн мен сурап атпаймынбы, бек ботонун тарбиясын, бек ботону өстүрүүдө чоң ата, чоң эне, тайата тайнесин катыштырасыздарбы? Эми азыр таласта болуп калган үчүн же болбосо кийин Ырыспайды ат башыга жөнөткөндө таласка жөнөтөйүн деген пландар барбы? Биз тамашалап коем, мен көп айта берем да. Негизи азыр эми жөнөтөлү десек азыр түшүнбөйт деле эч нерсени, анан кичине эс тартып калганда жөнөтүп турабыз. Мен көбүнчө айта берем, эгерде сабактан чейректеринен жаман баа чыгып калса таласка жөнөтөбүз. Эгерде жакшы болуп калса анда Турцияга каникулга жөнөтөбүз деп тамашалап калдым да. Жакшы, сонун экен, аябай мындай жакшы мотивация болчу да экен. Танда Турцияга же таласпы деп. Эми таласка барганда шаарда жүрүп, анан айылга барып калсаң башкача болуп каласың го, эч ким жоктой болупчу. Эми албетте тайне тайтасы бар, алар менен кызыктуу өткөрөт, бирок Турцияга барса эл көрөт, башкаларды жер көрөт, анан ошентип тамашалап айтып кала берем да, ошол жака жөнөтөбүз, мамамкына барат деп. Жакшы, анан казан аяк кагышат го. Анан сиздин казан аягыңыздар кагыштуу, жолугуштуу же жолугуша элекпи деп сурайын деп турам. Анан ошол маселеде кандай чечесиздер, кандай түшүнүү болот? Негизи сүйлөшүп жүргөн учурда деле кагышчубуз. Кээде мындай көп учурда мен көрүп калчумун, башка жуптарды жүрө беришет, жигит кыз болуп, андан кийин үйлөнгөндөн кийин бири-бирин кайра түшүнбөй ошол кезде ажырашып кеткен учурларды көп көргөм. Биз болсо башында эле урушуп, ошол кезде эле урушуп көнүшүп алганбыз. Азыр кагышсак деле кээде мен унчукпай коем, кээде мээрим унчукпай коет. Ошентип эле чечилип калат. Ким урушкандан кийин сөздү баштайт? Урушкан сөздү же урушкандан кийин? Мындай болуп жүргөн учурда элдешели деп ким чакырат? Көбүнчө мен эле 90%. 100 эле, 100 болушу мүмкүн, 100 эле го. Элдешели, менден кетип калыптыр. Жок, биз урушканда деген аябай чоң урушпайбыз. Чындап сүйлөшүп жүргөндө урушчубуз. Андан кийин ошол бир себепке келдик да, эгер минтип урушуп берсек, анда биздин үйлөнүүнүн кажети жок. Анткени кийин кантип жашайбыз деп калдык. Анан ошондо экөөбүз тең бири-бирибизге сүйлөшүп, анан айттык да, сенин могул кемчилигиң бар, могул кемчилигиң бар. Аракет кылып көрбөйлү оңдогонго. Анан бул жакты билбейм, бирок мен жакшылап тырыштым да, ошондон аракет кылгангачы, муну жумушун түшүнүүгө, ар кандай кыздар менен иштейт, мисалы ошол эле эми артист болгондон кийин да түшүнүш керек да. Анан ошолор нерселердин баардыгын түшүнгөнгө аракет кылдым. Анан негизи билбейм, сүйлөшүп жүргөндө азыр айтып атсам урушту мен эле башташым окшойт деп койдум. Анан үйлөнгөндөн кийин урушкан жокпуз. Анан баланы пландап ушинтип жүрүп, анан балалуу болгондон кийин боюмда бар учурда чындап айтканда бир да жолу урушкан жокпуз. Мен кичине жиндим келсе эле бул сразу басып коюп атты да. Бир жакшы жери бар, эмне алып берейин деп коет. Кака алып келели дейт. Сразу өтөм дагы. Жазылып кетем да. Ушундай болдук да. Кош бойлуу учурунда такыр урушкан жокпуз да. Эң сонун. Кош бойлуу учурунда эне үчүн анын абалы, психикалык абалы өтө маанилүү. Албетте чечүүчү ролду ойнойт азаматсыздар. Негизи конфликттер эки түрдүү болот эмеспи? Конструктивдүү, анан деструктивдүү. Конфликттердин көбү конструктивдүү болуш керек, себеби конфликттерден кийин сиздерде андай маселелер жаралбаш керек, демек мамилелер дагы күчтүүрөөк болот. Бекем болуп. Бекем болот. Деструктивдүү конфликттер тилекке каршы дагы ажырым, араздашууну дагы көбөйтөт. Ошо. Андай конфликттер болбой эле койсун. Ооба, бизди көрүп жаткан мүмкүн жаш ата энелер болсо, сиздер дагы биздин суроолорго жооп берип кетсеңер болот. Чечүүнүн жолу кандай дедиңер ошондо? Сиздер кантип чечесиздер? Кечирим сурайт экен, бул жак 100%. Эне алып берейин дейт. Ооба, эне алып берейин дейт экен, болду. Самокат менен ушла дейт. Иттик менден кетип калыптыр дейт. Дароо. Раматтылык кетишпогула ханым дейт. Опа, ошондой болот. Же кандай? Негизи өзүңдүн жубайыңды ханыша катары көрсөң, ал да сага хан катары мамиле кылат деген сөздү угуп калгам, көрүп калгам. Өзү да айтып калат кээде. Сен мага жакшы мамиле кылсаң, ошону кайтарам да эки эсе деп. Ошондой эле. Сиздерде да ошондойбу? Ооба, биздики бирок көбүрөөк эме аял жакшы, эр жакшы дегендей, тескерисинче да.
Сен жакшы болсоң анан мен жакшы боламбы? Жок, ал Биринчи сен жакшы бол, анан кийин мен. жок, ал жакшы болгон үчүн мен жакшы болуп атам балким. Чимчип коет акырын. Жаман болуп баратсаңыз деп коет. Эң туура экен. Жакшы, чындыгында эле баягы аял затынын, мен ойлойм да, үйдө аял затынын маанай жакшы болсо, башка мүчөлөрдүн дагы маанай жакшы болот. Үйдө маанай жок, маанай түшүп, же тамак кылгысы келбесе, же маанай жок болсо, баланы карагысы келбейт, же күйөөсүн сүйгүсү келбейт. Андыктан жалпы атмосфера бузулат. Жалпы атмосфера бузулат. Андыктан аял затына болгон мамилени күчөтүп, аны баягы жакшы мамиле кылып, сүйүп, мынтип бапестеп турса, демек бардыгы ордунда болот. Ооба, ал мындай так аксиомада мындай эч танбай турган чындык да. Happy life, happy wife деген. Happy wife, happy life. Happy life дебесең, ошентиңизчи. Бирок ошол нерсени моюндабай турган учурлар да бар да, бизде көрүүчүлөр эми ар бирибиз ар башкачабыз да. Ооба. Бирок ошол системага келсек, биз бактылуу болсок, коом бактылуу болот. Раматлык Чубак Ажы Жалилов айтчу эле го. Аялда эмне болсо, хоп деп кой депчи. Ошол бир эле хоп деген сөзү баардык чечүүчү депчи. Нааразысыңбы? Хоп, алып берем, хоп, чечебиз, хоп, тигинтебиз дегендей эле болсо жакшы болот, гармония болот. Көбүнчө ушу айтып калат бир нерсе деп, аябай өзүм немелеримди айтып атсам эле, мынтип жиним келип бир нерселерди айтып атсам эле, хоп, шеп деп коет, болду. Күлүп эле деп кетип калам да. Маселе чечилди. Жашат энелердин окуялары мени аябай үй бүлөлүк болууга шыктандырып турат. Баракелде, баардыгын ушундай тарса турс, жеңил, желпи чечип маселелер ушундай эле чечиле берсе, демек бизде бактылуу коом, бактылуу үй бүлөлөр көп болот деген терең ишенич менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Ооба, биздин жигитибизге болсо узак өмүр каалайбыз. Аны дагы чексиз сүйүү менен, шартсыз сүйүү менен тарбиялап, биздин коомго толугу менен бир баатырды тарбиялап бересиздер деген үмүттөбүз. Көрөрманым, эгерде ойдо подкастта сизге кандайдыр бир ой жаралган болсо, оюңузду сөзсүз комментарийге калтырып койгонду унутпаңыз. Чакырганыңыздарга рахмат. Дагы келип туралы. Чакырып турабыз, Бизде болсо мейманда режиссердун актёрдун режиссеру Ырыспай жана Мерим жаш үй бүлө, жаш ата энелер болду. Рахмат айтабыз. Мыкты тандем. Бизге жазылганды унутпаңыздар, каналыбызга катталабыз жана албетте комментарий калтырабыз, лайктан жадырабыз. Чогулалы. Рахмат.